Места жок деп атыптыр. Места жок. Биз ошон үчүн үйгө жармаштырып дейин Мансура эжени өлтүрдүк депчи. Места жок деп. Местаны көрүп алла канча места бар. Забор турус коонун. Туңбу? Каргыштан коркуң, акмак. Айбан. Мунун байлыгын эсептеп бүт албайт экенсиң. Көмүрүн айтпайлы кой, эми көмүрүн. Бул көмүрдө бул 5 сары деген бул 5 банда экен да. Бул сарысын жашырып коюптур. Бул 5 банда экен. Салымбеков жанагы Шаки айыл уже чеги жетти. Бул буга чейин үйүн тартып өлтүргөн, кызыл китебин алып өлтүргөн адамдардычы, мисалычы. Еще кел, майка кел, суусун жаап салыптыр могу. 2,5 гектарда жашайт. Мектептен чоң анын үйүчү, мектептен чоң. 16 микрорайону бар. Эмнеге бул напсисин тыйбайт, анан ушул жерге келип ушуга жабышыш керек. Бул 2003төн бери жашап жатса. Биз негизи апамды өлө мындай жаман сөздөрдү айтпай, бир нерсе болсо андай окуяларды жеткизбей, ошентип карачу элек да, давлениясы көтөрүлүп кетпей депчи. Түздөн түз мына үйгө кирип, ушул жерден догурунуп, кана документиң, эмнеге чыкпай атасың, кетпейсиңби деп ошондой сөздөрдү айтып. Эл чындыкты билсин. Мен жаранда активист Сыргаков Жолдошбек. Ушул элдердин атынан байкуш карапайым эл ушундай сазга батканда чынында жүрөгүм ооруду. Ошондуктан чыктым. Урматтуу туугандар, биздер өзүңүздөр билгендей коомчулукка мынакей сиздердин ушу жардамыңыздар менен мына Камчыбек Жолдошбаевдин кылган ишин биз элге билгизели деп чыктык. Сиздерге чоң рахмат, ушу журналисттик иликтөө кылып бизди колдоп берип атканыңарга чоң рахмат буга. Эми мен эмнени билгизет эдим? Жаңы жагдай пайда болду, жаңы треш пайда болду эми. Треш пайда болду. Эмне үчүн? Себеби мынакей азыр Жолдошбаев бул үйгө келип, азыр буларга жаңы кысым көрсөтүп, контейнерди албастан еще плюс келип, берде боюнда бар эмесин кызын, Жылдызды кысып ысыкта сууларын баарын жаап кетиптир. Бул биз коомчулукка көтөргөн сайын бул муну огош бетеринен кысып атат. Ошон үчүн мен эмне дейт элем? Мен өкмөт башчыларына кайрылам. Ушул менин видеомду бир толук көрүп алгыла. Себеби бул контейнер коюлса, баягы сиздер ойлоп жатасыздар. Мунун колунда бир документи болсо керек, ошол себебинен жөн эле буну кыспайт да деп. Мунун колунда документи мына могу сосединин кызыл китеби бар үйү. Бул мындан акча алган. Еще аны дагы мыйзамсыз алган. Өкмөткө силерге 1 сом лицензиясына төлөгөн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден мындан эле кайра буга Мансура эжеге, Раматылык Мансура эжеге кол салып баштады. Бирок ошол Мансура эженин түрүсүндө өкмөт башчыларына, милиция органдарына кайрылган видеосу бар. Биз аны дагы неметебиз, көрсөтөбүз. Азыркы эми болуп аткан жагдай, мисалы ушул 4 соттук эл, карапайым эл, мынакей. Мен өзүм даже квартирада турам, мындай мили соттукка жетпеген жерде бир башка эл 4 соттук жерге жетпей жүрөт. Бул өзү аянты 2,5 гектар болгон жерде мектептен чоң. Мектептен чоң, туугандар, билесиздер, аны коомчулукка квеншиктерби, жаш балдар көрсөткөн. 2,5 гектар жерден ошол жетишпейби? Эмне мен таң калам да. Бизнесин десеңер, бизнеси мынакей Жал микрорайонунда, 16 микрорайонда ачып атат. 5 сары мисалы турат. 5 сарыда асты муниципальный. Азыр өкмөт башчылары барып, ал жерин сенин муниципальный парк түшө турган жер экен деп тартып алса Жолдошбаевтан, кандай ичи ооруйт? Мисалычы, кандай ичи ооруйт? Анан ушунун 4 соттук, 1 соттукка жетпейт, 1 соттукка жетпейт. Азыр айтып атат дейт, бул места жок деп. Ошон үчүн койдук депчи, места турбой мына маягында турат. Бул бир. Экинчи жаңы жагдайы. Мага бул убакка чейин дагы айткан эмес. Могу жерде заборун бусуп салыптыр. Могу заборунчу. Бул деген бандитский кландын иши, бандиттер мындай ишти кылбайт. Туугандар, Мансура эже бул жерге, бул Агорго конушу негизи 89-жылы баягы башталып, антип
Анан келип антип мынтип уже 2003-жылы бул үй турду. Бул үйдү мынакей азыр тиги байкенин аты ким унутуп калдым. Ал байке азыр ооруп жатыптыр. Мен аны алып келе албадым. Ошол байке берген экен бугачы. Мына больнойсуң, биринчи топтогу майыпсың деп. Ал байке берген экен буга, кой ушу соседтер майыпсың деп, тиги бусун деп буга берген экен. Ал келе алган жок. Анан бул сосед алган. Мунун үстүнө эле бул жана кызыл китеп, жана адвокатты көрсөтүп аткан Айнурага таандык деп. Ал Айнура деген бул Камчыбек Жолдошбаевдин Гулизанын жана кызы бүт твартет аткан жана кызы Гулиза деген, Айбек деген күйөө болот. Кызыл китепти мынтип чаптап атпайбы? Мынтипчи, биздики кызыл китеп деп. Ал кызыл китеп мунуку. Мен ошон үчүн кече биз эски жогорку кеңештин астында Садыр Нуркожоевичтерге, өкмөт башчыларына эмнеге үн каттык? Ошолорго комиссия түзүп мындай дыкат карагыла деп атабыз. Дыкат карагыла. Дыкат караганда бул жактан Раматылык Манзура эже не причем 1 сом банкынан 1 сом алган эмес. Банкын баарын текшерсин 1 сом. Кайсы жактан чыга калды? Качан чыкты? Качан пайда болуп калды? Ал мыногу жылдын 21-жылдын 28-майында булардын үстүнө эле муну алат дагы мунун үстүнөн технический паспорт жасатып болуптур. Бул жактан сатып алып эле? Бул деген эме жер деген муну деген мурун сокулукка карачы буларда өзүнчө бир технический паспорт 2003-түкү булардыкы. Бул 2021-28 май кече күнү эле болуп атат да. Бул кече мындайча айтканда бир жарым ай мурун эле болуп атат. Үстүнө эле мондай бандитский кыландай эле басып келген. Эмне буга жетишпейт, эмне байлык жетишпейт. Байлыгын эсептей албайсың. Мына Жалын микрорайонундагы жана мен кече тарткан эмесинде интернетте жүрөт. Акчаларын бербептир да, акчаларын. Анан кече күнү дагы келди бирөө кыз, жана көрдүңөрбү кыз? Менин дейт, агам өлтүрдү дейт бул. Үйүмдү нагылы тартып алды дейт. Лицензиясы жок экен, ага да процентти момайынан булчиткан. Процент бул кандай күнөөлүү билесиз? Бул 5 сарыда отуруолу эле отургуза берген экен да, кишилердин баарынчы мыйзамсыз эле процентке отургуза эле берген экен. Көп бул аркасынан мына дагы 14 күндүн ичинде тиги кечеүнкү дагы эже кызы менен ыйлап келди. 14 күндүн ичинде үйүмдү алдырган жатам дейт. Эмне кылам деп монтип ыйлап келиптир. 14 күндүн ичинде. Бул карыз менен бирөөсү айтат тиги карыздардын тиги ар бир ойнош немелери бар экен да, короче, карызга берет экен дагы ушинтип бүтөрөт. Анысы да айтып атат. Мен муну менен эмне талап кылмакчымын? Булардын мен жиним келгени кайра баягы койгула тиги булар ойлоп атса керек тиги. Булардын менин аркамда тиги өкмөт башчылары турат, анан тиги бу деп бул ушинтип ойлоп атат деп ойлойм да. Кош бойлуу, өзү кош бойлуу мынакей, эртең ана төрөйм, мына төрөйм деп атат. Анан кички балдары да бар, тигинси бар, мунусу бар, кетип деле калайын эми апам арбак үчүн ушул жерде. Мен айтып атам, сен 100% бул жерде правсың. Жолдошбаевден сен 1 сом процент алган эмессиң, айланайын. Жолдошбаев 2021-жылдын 28-майында ушул жакка келип атат бандитский кылам менен. А сен деген 2003-төн бери бул жерде жашайсың. Элдер баягы ошону баягы түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы билбейм да. Укук коргоо органдарынан кандай реакциялар болду? Бираз өзгөрүү болду? Эчтеке бирөөсү үн каткан жок. Бир МВДдан үн катты бир жолу. Бирок МВДга 2 ай мурун заявление чыташкан экен. Буларчы ушундай кылып атат дегенде бул коомчулукка көтөрүлүп кеткенден кийин анан МВД үн катты баягы. Депчи бизге келбесин уже. Бул биринчи да, бул МВДнын да күнөөсү. Күнөөсү түздөн. Бирок иш алар кыла албайт, иш кыла албайт. МВД кыла албайт да, потому что булар байкуштар эч больницага жаткан эмес, неметкен эмес, түрткөнүн, сүткөнүн майда чүйда баягы карапайым да каякка бараарын билбей эле монтип эле оозун ачып турып эле акыры ушул өлүмгө баягы кысым, давление кылып, нерв кылып, тигинтип мынтпесең сопсоо көңүлү ток адам эч кандай өлбөйт. Муну деген канча кысып давление кылды, кысып алып могу жерде. Ушул жерде бакырып кыйкырып атса, аңдып жүрүп, тиги кызы менен күйөө баласы кеткенден кийин аңдып жүрүп келип туруп, Манзура эже кыйкырып атса, ушунун үстүнөн келип турган контейнерди мондай жапты да, анан биягын мындай жаап туруп, мордон чык деп тур. Мына Кудай турат, тиги өз деле намаз окуган кызы Кудай турат го.
мордон чыгып кет дептир да. Мордон чыгып кет деп. Бул Кудайга жакпаган нерсе. Бул Кудайга жакпаган нерсе. 303-чү берене бар. Мыйзамсыз баюу деп. Ушу менен хойт ма десе тиги 5 кызыл китеп чыгарып берсин, эмне кылып берсин, же Мансур эжени тирилтип берсин, же ошол өкмөт башчыларына кайрылат элем, ошол мыйзамсыз баюу 303-чү беренеси менен жоопко тартып бериңиз. Мына кызы көрдүңөр кече, мен заранее айткам. Ынтымак партиясы менен бул өтөт. Эми талкалайт. Эми агитация учурунда ошол кызынын сүйлөгөнүн көрүп алла. Мидет, мен сиздерге жер алып берем деп, ар кимди алдап, ошентип ынтымак партиясы менен өттү. Практика жүзүндө келип кылган иши мынанча байлыгы турса, бир жалгыз больной, биринчи топтогу больнойду баса калганычы. Бул билбем кимге кандай неме, бирок элдик демилге коом ачып алганыбыздан мына элден кошулган ушул жана сот, прокуратурадан азап чектик депчи. Голодовкага дагы чыктык, деметтик, анан ошол эже калган биз келип анан эметкен, тартып кайрылган. Анан түрүү болчу, андачы. Мына азыр дагы бир түрүү видеосун берем. Мындай өзү сүйлөп, өзү да кайрылган өкмөт башчыларына. Анан анда көңүл бурган жок. Экинчисинде анан мен келип тиги немени тарттым, тиги скорый алып чыга албай, могу жерден каталканы киргизе албай, кол менен. Анда дагы үн каткан жок. Үчүнчү реакциясы мына моргтон барып неметтим. Анда дагы эчтеке неметкен жок. Төртүнчүсүн мынакей 16-чы жана микрорайонунан дагы бир кайрылдым. Анда да үн каткан жок. Да, ал нерсе дагы мага неметип атат, комментарияда жазып атат, байке абайлаңыз деп. Бирок эми баягы эл тургандан кийин колдоп. Анан бунун айтып атпайм, мунун уже чеги жетти. Буга чейин үйүн тартып өлтүргөн, кызыл китебин алып өлтүргөн адамдардычы, мисалычы. Просто мунун уже чеги жетти да. Мен просто мага уже Анын өзүнөн сизге бир мындай кайрылуу болгон жок? Мен өзүнөн ага бир кайрылуу болгон жок. Булар бизди ойлоп атат, булар бир жөн эле бир көчөдө жүргөн эле бир бомуштар, сүйлөнүп анан кийин кала беришет. Ал эмне ал сүйлөнүп эле кала берет. Сүйлөнүп калбайт экенмин да. Еще как. Жанагы анан мен могу Жолдошбаевди дагы биз аягына мындай аракет кылабыз да, эл колдосо, журналисттер силер колдоп берсеңер бизди, маалыматты жайылтып берсеңер, бизге күч берсеңер, бизден деле сага уктуңбу? Сага көрөсүң сүйлөшкөндү. Мунун жанагы Тыналиевада турган жери муниципальный жер. Мен первый вице Жамал Рысалиевке кайрылгам. 5 сарынын экинчиси жана процент бере турган жер, бул мыйзамсыз. Ал муниципальный жер, парк түшө турган жер. Эми биз ошол жерди аракет кылабыз алдырганга. Мунун байлыгы эсептеп бүтө албайт экенсиң, туугандар. Мунун байлыгын. Анан ошол байлыкка дагы бул нафсисин тыйбаса. Мына мындай карапайымга нафсисин тыйбай келип туруп асылганы бул туура эмес. Мунун байлыгын эсептеп бүтө албайт экенсиң. Көмүрүн айтпай эле кой, эми көмүрүн, бул көмүрдө бул 5 сары деген бул 5 банда экен да. Бул сарысын жашырып коюп тур. Бул 5 банда экен. Салымбеков, жанагы Шаки, Айыл, булар банда экен да, бул банда. Бул биринчи бандасын бүтө эле азыр. Анан могу Салымбеков, могу Айылдын жанагы немеси Шаки. Көрөбүз, аларга да күн келет. Мына көрүп алла. Места жок деп атыптыр. Места жок, биз ошон үчүн үйгө жармаштырып Мансур эжени өлтүрдүк депчи. Места жок деп. Местаны көрүп алла, канча места бар. Могу жердеги заборду бузуп салыптыр. Ал эмгеги менен орусча майып болсо дагы могу жерге забор салган экен. Азыр айтып атат. Заборду бузтуруптур, жана Гулиза деген кызы бузтуруп салыптыр. Бул бандитский кыланга жатат. Бул бандиттер мындай ишти бандиттер кылбайт. Чын айтайынбы, бандиттер кылбайт. Мына места жок деп тур, көрүп алла, карасак, канча места бар могу жерде. Места жок, биз ошол жерди кыстык деп булардын азыр отмазкасы.
Меде 1 гектар месте турат, 1 гектар. Именно ушул жерге койдук деп кызыл китебин, бирөөнүн кызыл китебин алмаштырып эле, мойтуп эле жабыштырып атат да. Могу жерде заборду тургузуп коюунуң. Бузуп кеткен заборыңду. 5 шарыдан алып келесиңби заборду тетиги, 16 микрорайонуңан алып келесиңби песка блокторду жана. Маяка тургузуп коюунуң, могу орукча неменин заборун тургузуп коюунуң. Туңбу? Каргыштан коркуң, акмак. Айбан. Мына урматтуу туугандар, жеринен келип, мына көрүп тартып атканыңарга сиздерге рахмат. Эгер сиздер болбогондо, биз болбогондо, могу көзөмөл болбогондо, бул азыр карапайым Манзура эжени мына кызын да момдай кылмак. Мону момдайынан тосмок, мону момдайынан тоскондо, момдай тосмокмун дейт. Мордон чык деп айтыптыр. Могу жерден чыкмак. Айла жок, бул кетпек. Мына жеринен көрсөтүп атам. Эгер ушуну билбейм, эми өкмөт башчыларына кайрылам, ушуну жеринен көрсөтүп атам. Эгерде китеби болсочу, мен таң азыр Жолдошбаев мына анын китеби. Мен эмне деп айтмакчымын? 2,5 гектарда жашайт. Мектептен чоң анын үйүчү, мектептен чоң. 16 микрорайону бар. Эмнеге бул напсисин тыйбайт, анан ушул жерге келип ушуга жабышыш керек. Бул 2003төн бери жашап жатса, бул 2028 келип туруп үстүнөн жазат атат. Технический паспорт китеп эмес, китеп могу. Могунун китеби монтоп атат, жөн элечи, монтоп атат. Технический паспорт. Мунун баарына тети кызы күнөөлүү. Атым Жылдыз Шамшиева, ошол Манзура эженин жалгыз кызы болом. Апамды бул үйдө иним менен экөө турчу, а мен эми келип карашып жардам берчүмүн да. Иним эркек бала болгондуктан эми апам лежачий больнойда, анан ошо мен жардам берчүмүн келип. Сиз сурооңузду айтып атпайсызбы, эми булар түздөн түз себепкерби депчи. Мен өткөндө да айттым эле, ошол баары Аллахтан болот да, мен Кудайдан көрөм да. Бирок эми алардын деңгээлин көтөрүп ушундай өлтүрүп койду, адамдын жанын алды дегенден алысмын. Мен аны Аллахтан көрөм да. Эми өмүрү аяктаптыр, ушундай болуп бүтөт экен да. А бирок ушул мынтип контейнер коюп, бул жакты да жабам деп, кайра келип опузалаганы, сүйлөгөнү, баары ошол чындык да. Азыр бул жерде сууну жабып, биздин туалетти дагы даараткананы айтканга мажбурмун. Ошол даараткананы бузуп, ушундай кысымга алгандары алар чын да. Негизи ошолордун ушундай кылып атса, мисалга, мындай биздин деле ден соолугубуз, чын адамдардын деле жүрөгү ооруйт экен да. Оорукчан инсульт алып биринчи топтогу майып эмес. Бизе негизи апамды өлө мындай баягындай жаман сөздөрдү айтпай, бир нерсе болсо андай окуяларды жеткизбей, ошентип карачу элек да, давлениясы көтөрүлүп кетпей депчи. А бул Айбек байкелер болсо, ошол баягы Айбек Сыдыков дегендер болсо, түздөн түз мына үйгө кирип, ушул жерден догурунуп, кана документиң, эмнеге чыкпай атасың, кетпейсиңби деп ошондой сөздөрдү айтып ооруган эмегечи. Мен кээде болбой калам же балдар менен болуп калганда да жанына кирип түздөн түз ошондой сүйлөчү да. Анан мен байке чыгыңыз, мен менен сүйлөшүңүз деп ошондойго жеткенге чейин ошондойлорду айтчу да. Негизи качан көчүп келгенсиздер бул жака? Бул жерде биз, мен датасын точно айта албайм, мен өспүрүм кыз болчумун. 6-7 класс болсом, ошондо бир 2003-жылдар болуп атат да. 2003-жылдан бери ушул үйдө жашайбыз. Кошуналардын баары билет. Баягындай кагаздарды алганбыз, түшүндүрмөчү. Ошол жашай атат деген ошол бир 15-20 кошунадан алдык. Баары билет ушул жерде чоңойгонбуз, өскөнбүз. 2021-жылга чейин эч кандай кысым болгон эмес? Жок, 2021-жылга чейин эч нерсе эмес. Ушул жылы өтө активдүү ошол Айбек байке, анын тегерегиндеги адамдар келип баштады. Ошол эң акыркы жолкусу ошол келип, менде запись бар, билбейм чыгарасыздар, чыгарбайсыздарбы, ошол жаман сөздөрдү айтып, керек болсо бул койгонум аз дейт да, сагачы бул еще начало дейт да. Мен бул жакты дагы могул жакка контейнер коем эми дейт да. Анан мен каяктан чыгам деп айтсам, сен асмандан чыксаң асмандан чык дейт, жерден чыксаң жерден чыгып кет, өзүң билесиң деп. Ушунчалык баягындай, билбейм, эми адам кылбаган нерселерге барып атат да. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин атым Сейдалуу Нурбек. Өзүңүздөр билгендей, ушул Манзура эженин өтүп кеткен эженин баласы мен болом. Өзүңүздөр билесиздер. Ушул 5-6 айдан бери Камчы Жолдошбаевдин күйөө баласы бизди койбой атат, кысып, бүт жагынан кысып атат. Келип, монтип эшигибиздин алдына контейнерин коюп кысып атат. Туалетибизди бузуп салды. Суубузду деле өзүм агым кеткен
кетирген акчам менен сууну чыгарган болчумун. Тоже аны деле кысып, аны деле жаап салды, үйдүн ичине алып кирип алды. Азыр болсо сууну Ак Ордодон ташып ичип атабыз. Такси чакырып келип, мен өзүмдө машинам жоктугунун айынан ошол такси менен барып, Ак Ордо жактан суу алып келип атабыз да. Мына дос, көргүлө. Эшик ачылбайт, вообще момда эшик ачылбайт. Мен анан ысыктан вообще дем жок. Еще келип, майка келип суусун жаап салыптыр. Полный суу майка чыкпайт кородон. Эшик ачылбайт, казыр жүдөп какап момда кантип турасың, жүдөп какап карасаң, монтипчи. Бет уят деген барбы? Мындай кичине мындай совесть барбы?